Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз эли. Мен бүгүн бир сиздерге кайрылуу кылууну чечтим. Кече 3-4 күн мурда Аспек деген интернетте сүйлөп атат, биздин Таластагы жер үйдү Садыр Нуркожоевич саткан 1% алып калган эмес деп. Жер үй 2015-жылы сатылган. Атамбаевдин убагында сатылган. Темир Сариев премьер-министр болчу. Бабанов келген элдин алдына, менин досум иштетет, Бажаев иштетет, мен ага ишенем деп. Жер үй 100 миллион долларга Атамбаевдин убагында сатылып кеткен. Ошол убакта жер үй үчүн мен митинг кылып, жер үй ачылбасын, жабылсын деп куугунтук жеген киши катары мен бүгүн айтканга акым бар. Ошол убакта керек болсо жер үй үчүн сүйлөбөгүн деп мени өлтүрөбүз дегенге чейин олборган. Мына бүгүн ачуу чындыкты айтайын. Мен айла жоктон аргасынан ошол убакта Атамбаевга мүрзөнүн үстүндө кайрылгам. Керек болсо өлтүрүп коем деген үчүн мен айткам ошол жерде. Өлтүрсөңөр өлтүрлөр, мына мен мүрзөмдү качып дайындап коюм деп. Ошол убакта райондун акими Өзбек Райхан деген жер үйгө кол койбой койгон үчүн, жер үйдү колдобой койгон үчүн ага да иш кошколу, а киши дагы жүрөгү оору болуп, акыры аягы ада кайтыш болуп кетти. Бүт Талас эли билет ал кишинин. Өзбек Райхан кол койбой, жер үйдүн куугунтугун жеп жүрүп акыры аягы кайтыш болуп кеткен. Мен куугунтук жеп жүргөн убакта Жогорку Кеңеште Садыр Нуркожоевичти билем. Биз куугунтук жеп жүргөн убакта Жогорку Кеңеште сүйлөгөн. Кумтер боюнча, жер үй боюнча укпасаңар кулағыңар жабып отурула. Кессеңер башымды кесесиңер, тилимди кесип албайсыңар деп. Садыр Нуркожоевич ал убакта президент беле, же премьер-министр беле. Ошол убакта биздин Таласка дисктер тараткан. Жер үйдү саттырбагыла, эгер жер үй сатылып кете турган болсо, кыргыз элине 1% калбайт деп. Ошол убакта ал жер үйгө сатылышына каршы жүргөн, кумтерди элге алабыз деп жүргөн адам катары мен ошондой эле тааныйм. Ана кече Аспек чыгып алып туруп интернетте сүйлөп атат. Жер үй Садыр Нуркожоевич саткан деп. Эми Аспекти көрүп атпайсыздар, интернетте эмнелерин гана берип атат. Кимдерди алдап кеткен, кимдерден коркутуп акча алып койгон. Мен Садыр Нуркожоевичке адвокат эмесмин, болгондо чындыкты айтайын деп атам. Ким саткан жер үйдү? Садыр Нуркожоевич 2021-жылы келип президент болуп атат. Садыр Нуркожоевич ал убакта эч ким эмес болчу. Бир аксакалдар күттүлөр, бир чындыкты айтабы, жер үй боюнча бирдеке сүйлөп коебу. А эмнеге жакшы иштерин айтпайсыз? Неге кылып аткан? Карапайым элге үй салып атканын неге айтпайбыз? Кызыл китеби жокторго кызыл китеп берип атканын неге айтпайбыз? Эмнеге жакшы иштерин айтпайбыз? Адамдын жакшы жагын айтканды үйрөнөлү. Мындан кийин дагы жер үй боюнча сүйлөнө турган көп сөздөр бар. Ал жер үйдү биз ала албайбыз уже. Жер үй кетип калган Атамбаевдин убагында эле. Кайтарымсыз кетип калган.